Элдик видео Баткендин жаштык айылына тажик аскерлери кирип келүүдө дейт жергиликтүү тургун. Баткен облусунун жаштык айылына тажик аскерлери кирип келип жатканын айтып, агасы, иниси жана классташтары айылды коргоо үчүн кеткенин аталган айылдын тургуну билдирип видео жөнөттү. Видеодо кана кыргыз армиясы бул жерге келип карабайбы? Бүгүн 1-май келгиле, жигиттер өзүбүздүн айылды коргойлу дегендерин угууга болот. Ошондой эле жергиликтүү тургундардын колунда эч кандай курал жок экендиги кошумчаланды. Armiya kelip karabay mı nerede geliyor? Biri değil la biri. Hazır bol oda. Bugün 1. Ama yaşlılar canı yeri. Yaşları. Kemeysi gelmiyor be. Çıkıyor kat. Айылды аралап киргенге эч кимдин духу жетпей жатат. Достуктун астындагы арка айылында уже тажиктер чыгып, 3-көчө дегени бар экен. Ошо 3-көчөсүнүн үйлөрүн баарын күйгүзүп, байрактарын илип атыптыр. Ошол жерден бирөө үйүнү кайтарганы бир бала кирсе, кирген баланын бутуна атып. Чек арада абал салыштырмалуу чыңалып турат. Тажик тарапта аскердик техниканын кыймылы байкалууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кыргыз-тажик чек арасындагы 1-майдын саат 11:30-на карата абалды салыштырмалуу чыңалган деп баалады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, Тажикстан тарап 4-көчө деген жердеги жолду толук тосуп койду. Ошону менен катар атайын кызмат белгилегендей, чек аранын тажик тарабында аскердик техниканын кыймылы байкалууда. Эч кандай бул жак тынч, нары бери деген сөзгө ишеничтин кереги жок. Мына чыныгы элдер өзүнө өзү коргой билип ушөтө жүрөт азыр. Булар баары биз Баткен 4-көчө кайра жабылып, аркада ок атылганы кабарланды. Баткен районунун 4-көчө участогу кайрадан жабылганы кабарланды. Бул тууралуу 1-майда саат 11-лер чамасында Азаттык радиосунун кабарчысына Көкташ айылынын тургундары билдиришти. Алардын айтымында тажик тарап жолго шагыл төктү. Лейлектин арка деп аталган жеринде ок атылганы тууралуу да айтылып жатат. Облус бийлигинин басма сөз кызматы бул тууралуу азырынча маалымат жок экенин билдирди. Тажик тарапта расмий маалымат бере элек. Чек арадагы чыр бүгүн саат 11:30-га карата абал курчуу баштады. Тажик тарап 4-көчө аймагындагы жолду толугу менен жаап салды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн саат 11:30-га карата чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде кырдаал салыштырмалуу курч мүнөздө аскер техниканын кыймылы Тажикстандын аймагындагы тажик-кыргыз чек арасында байкалды.